Кыргызстанга келген туристтер үчүн атайын жасалгаланган жарым боз үй кыргыз элинин байыркы турмушун чагылдырат. Бул жерде үркүн доорунан калган жаргылчак, супара, чыны илгич сыяктуу буюмдар сакталган. Ошондой эле жаныбарлардын терисинен жасалган ичиктер да жок эмес. Илгертен боз үй оң жагы жана сол жагы деп бөлүнүп, эки жагынан эркек менен аялга таандык буюмдар орун алган. Биз студиябызда ушундай атай боз үй студиябыз бар. Атай ушу көргөзмө катары колдонуп жүрөбүз. Баягы кыргыз элинин кыргыз бабуктары, өнөрү сакталган боз үйдө. Бул жерде өзүбүздүн ата бабабыздан, ата энебиз, чоң апаларыбыздан сакталган буюмдар. Андан тышкары да көп буюмдар ошо бизде Кыргызстан Коомчулук кеңешинин ошо апаларыбыздан калган, жасап жүргөн, сактап жүргөн ошо атай жасалган буюмдарыбыз да. Ушул нерселерди сактап жүрөбүз. Анан бул боз үй көп мамлекеттик иш-чараларга чыгып жүрөт ошо 4 жылдан бери. Атай көргөзмөлөргө коюлуп жүрөт, туристтерге коюлуп жүрөт. Биз азыр ошо боз үйдө турабыз, жарты боз үй. Анан ошол боз үй негизи оң жак тарабы, сол жак тарабы болот экен да. Төрдөн эсептегенде сол жагы ошо аялга тиешелүү жак, оң жагы эркекке тиешелүү жак. Эгер биз босогодон киргенде оң жагы аялдыкы, сол жагы эркектики эмет. Азыр мен төр жагында турам, ошон үчүн бияк сол жак ошо аялга тиешелүү буюмдарда. Бул жерде турган мынакей бакан турат, арчадан жасалган, ушу жолдошум өзү жасаган да, азыркы заманда эле жасалган, курган арчадан жасалган. Аял жак тарабына турганда бул жерге жана этти сүрсүтүп коюшушкен ошол жергечи илип. Анан жанагы айранды илип коюшуп, анан кийин сүзмө жасашканда ушул жака илип коюшуп, босоого турчу да. Анан баштыктарга аялдардын тиешелүү баштыктары ошондой илинчү. Анан бул соку да, сок белек. Атай буудайды ошо тазалап туруп, анан кийин ошол жерде жанчып туруп, мындай бул деген эски аябай менин чоң атамдын атасыныкы болуп калат да булчу. Анан атай ушул буюмдарды сактап келип жүрөбүз. Ушу азыркы заманда ошо кыргыздын буюмдары жок болуп кетпей, сактап баягы колдонуп жүрөбүз. Анан жөн эле коюп койбой, бул баягы туристтер келеби, жаш балдар келеби, ар бир жаран келген ушу колдонуп, пайдаланып, жөн эле музейдей болуп карап эле көрүп кетпейт. Колдонуп пайдаланат да ошонун баарын. Ошондой эле бул жарылчакты деле ошондой кадимкидей эле өзүнүн буудайын алып келип эле тартып кетсе да болот. Бул деген баягы музейде карап эле сүрөккө тартып эле кеткенде эмес, именно практика жүзүндө атай жасап колдонуп кетсе болот да. Баягы бул үйгө киргенде баягы кыргыздын жашоосу, баягы илгерки замандагы жашоону чагылдырган боз үйдө, анан ошону сезип, жан дүйнөсү менен сезип кетсе болот да. Кандай бир чоң энесинин, чоң атасынын үйүнө келгенде баягы кары эле кишилер 80ге чыккан, ошондой сезсе болот да ошол нерселердичи. Анан жана айта кеттим, бул жыгач идиш атай ушул кырып жасалган. Анан бул куржун ушу менин чоң апам, чоң тайжем жасаган. Менин апама атай себине жасап берген экен. Апам ушу сандыкта эле сактап жүрчү, эмне кылам деп. Анан кийинки учурларда өзүм ушу пайдаланып, ушу эме кылып жүрөм да. Бул аябай маанилүү менин жашоомдо дагычы. Бул ошо атай сандык ушу аялдар тиешелүү жагына коюлат. Ошо аялдардын буюмдары, идиш аяктары, нерселери коюлат. Анан бул аябай эски буюм. Бул деген. Бул идиш да. Бул болсо чакасы идиши. Бул май жасалат да, айрандан май жасалат. Кадимки эле тиги колдун сүтүн уютуп туруп, айран жасап туруп, анан кийин май жасалчу да, атай кереге байлап туруп. Бул чакасы да. Азыр бул буюм негизи жок, жоголуп бараткан буюмдардын катарына кирет. Бирок жолдошум ушуну кайра жасап, ошол бир маалыматтар менен билип, анан кийин ошо атай жасаган да. Андан кийин булардын арасында саба деп коет. Бул сүт тартышкан. Баягы биенин сүтүн куюп туруп, анан кийин кымыз жасалган. Муну кадимкидей эле биз практика жүзүндө колдонуп жүрөбүз. Бул жерде азыркы заманга жараша мындай краник жасап койгон, бирок бузулуп калган да. Кадимкидей эле сүт куюп, биенин сүтүн куюп, кымыз ичип жүрөбүз. Да бир тарыхый маалыматыбыз бар бул жерде, булагыбыз. Бул супара, илгерки супара.
териден жасалган. Анан бул көп жери айрылып, кайра эле восстановление кылып, мындай өзүнө кайра келтирип коюп атабыз. Бирок дайыма колдоно берсек айрылып, анан кийин сакталып жүргөнгө деп кармап жүрөбүз. Анан бул чүпүрөктөн жасалган. Ушул эле размерин кичине чоңойтуп жасалгам да. Бул чүпүрөктөн эле да. Илгери негизи супараны баягы ээлеп туруп ушул жерден камыр журуп неме кылышкан да. Анан же талканды ээлеп алып туруп, анан кайра чогултуп коюп коюшчу да. Мен бала кезде ушу апам колдонуп жүргөн. Бирок бул бир кылымдан ашкан супара да. Ошонун ичинен эле аялга тиешелүү мына жоолуктарыбыз бар, ушу чоң энемдин жоолуктары, бул болсо түлкүнүн ичиги. Буяка бир 10 чактыдай түлкүнүн териси бар, атайы жасалган. Ошолор сакталган. Төрдө болсо туш кийиз, бул жерде комуздарыбыз да бар эле, анан аларды алып койдук. Бул суусар тебетейдин териси, ошо суусар өзү да. Анан бул болсо сүлөөсүн. Сүлөөсүнүн өзүнүн териси. Андан кийин бул атай ошо эркекке тиешелүү жак тарабы ушул жерде. Эме илбирстин ичиги эркекке тиешелүү да. Негизи аялга тиешелүү түлкү тери кийилет, аялдар кийишет. А эркек болсо кашкыр тери менен, кашкыр ичиги менен, анан кийин илбирс ичигин кийишет да. Анан бул жерде ошо балдарга эле тиешелүү атай кийимдерибиз бар, ошо колдонуп жүргөн, колдонуп кийип жүрүшөт. Ошол эмесин бул атай жолдошум да жасаган бул нерселерди. Баарын эле ошо өзүбүз жасап дагы колдонуп, ошо апаларыбыз өзү жасап жүргөн буюмдарыбыз да, сактап жүрөбүз. Үркүнгө кыргыздар качып баратып, ошо үркүп, ошо моундай куржунубуз бар. Менин апамдын себине келген да, ошо эски куржун. Ушундай куржунга 2 таш салынып, эки жагынан, анан кийин көчүп кетишкен да. Анан ушул талкан менен булар ачка калган эмес да, балдарын эмчектеги балдар ачка калбай ушул талкан жеп, бала бакырасын ушундай баккан экен да. Ушундай эттелеп, мындай тамак аш өтө кыйын болгон да ошол убактардачы. Баягы тоону аралап ушул качып бараткан жеринде. Кээ бир кыздарыбыз деле ошо бөбөктөрүн сактап калыш үчүн как жертва катары ошо кичинекей бир ушундай талканга сатылып кеткен экен кыздарыбыз делечи. Анан азыр кыргыздын ушундай көбөйүп, ушунча 7 миллиондон ашык адам болуп жатканыбызга деле ушул жарылчак да бир себепкер болгон экен да. Анан бул жарылчакты биз тоңдон чөбөрөлөрүнүн ээсинин чөбөрөлөрүнөн алганбыз да, сатып алганбыз. Атай ушундай тарыхый маалыматы бар, тарыхый булак да бул өзүнчөчү. Көп мындай кыргыз ушул жарылчак менен мындай жан сактап келген да. Анан кайра ошо үркүндөн кайра келген экен бул жарылчакчы. Муну таш эле деп эле таштап койбой, кайрап келишкен экен. Анткени жашоосунда өтө маанилүү ушул жарылчак болгон экен. Орду бар. Болжол менен биздин маалыматыбыз боюнча ошо 20-кылымдын башы ошо 16-жылы үркүнгө барып келген экен. Бирок биз ойлойбуз мунун маалымат, биздин билген маалыматыбыз ушу 20-кылымдын башы, бирок бул 19-кылымга тиешелүү деп ойлойбуз. Андан да мурунку деле болуш керек. Анткени ар бир үйдө жарылчак боло берген эмес да. Бир көчөдө балким 1-2 жарылчак болгон, анан кошуналары, бири-биринин туугандары ушу бир жарылчак алышып беришип, ушинтип келип ошо будайын тартып, арпасын тартып анан кетишчү да. Ар бир үйдө болгон эмес да. Ошол замандагы учурдагы жарылчак азыркыга чейин ушу колдонуп келет. Азыр кадимкидей эле ушу талкан тартып, будайды тартып туруп, анан будайдан ошо ар кандай эме жасап жүрөбүз. Анан көпчүлүк иш-чараларга барганда да ушул колдонуп жүрөт. Анын ичинен дагы ошо жолдошум Нурадин Абдыразаков уста, жыгач уста өзү, азыр комузда жасап жүрөт. Ушул жыгач идиштерди жасайт да. Бул биринчи жасаган жыгач иштери станок менен эмес, атай илгеркиде кырып жасалган. Баягы станогу жок, колго кырып жасаган, мурун деген кырып жасашкан экен да. Ушул буюмдар бар. Бул болсо дагы апабыз 84 жаштагы Тот апа деген Жалал апабыз бар. Ошол жасаган буюму, бул
кооздук үчүн ушундай идиштер сала турган буюмда чыны кап деп коюшат. Ушуну атай азыр деле баягы азыркы заманда деле жакшы үйлөргө ушундай илип койсо болот. Кээ бирлер азыр керек болсо даже гүл коюп коет экен да мындайгачы. Бирок негизи мунун максаты ушу идиштерди босогодо ушул жака илип коюшкан экен да. Анан